Ода Лондон BBC саламатсыздарбы. Элер алчына спорт жаңылыктар менен таныштырып, Гүлнара Касманбетова. Таиланд 12 бала тренери менен чогуу аман-эсен табылганына эл тобо кылып кубанууда. Бирок балдарды үңкүрдөн алып чыгууга бир нече ай керек. Америка Ирандын 655 рейсиндеги учагын атып түшүргөнүнө 30 жыл болду. Учактагы бардык жүргүнчүлөр набыт болгон. АКШ аскери каргашалуу күндү эскерет. Тарых сырын каткан таштар. Кыргызстандын Кочкор өрөөнүндө ташка чегилген байыркы кыргыз жазуулары табылды. Таиландда аман-эсен табылган 12 бала жана тренерин үңкүрдөн сыртка кантип алып чыкса болот деген суроо куткаруучуларды түшөлтүүдө. Балдар жана алардын футбол тренерин 9 күндөн кийин суу каптаган үңкүрдөн табышты. Алар 10 күн мурун Чианграй аймагына туннелдерди көргөнү барыптыр. Куткаруучулар балдар Паттайя Бич деген үңкүрдө турат деп болжошкон. Бирок балдар суу көтөрүлгөн сайын туннелге тереңирээк кире берип, аларды 400 метр алыс жерден табышты. Канчосуңар? 13 эң сонун. 10 күндөн бери табылбай жаткан балдар британдык суучулдардын үнүн угуп, тирүү калышарын түшүнгөн учур мына ушундай болду. Бүгүн биринчи күн, силер 10 күн жок болдуңар. Күчтүү экенсиңер. Сыртта Таиланддын түндүгүндөгү тоолуу жерде жүздөгөн кишилер 23 июндан бери балдарды үңкүргө камаган суу ташкын менен алышууда. Алар тирүү бекен же эмне болушту деп эч ким билбей турду. Ата-энелери тиленип күтүп жатышты. Ишен албай турам, 10 күн күттүм. Ушундай кабарды угаар бекем деп күттүм. Бирок балдардын кыйынчылыктары ушуну менен токтоду дешке эрте. Бийликтер үңкүргө балдарга көпкө жете турган тамак аш жөнөтүп, аларды акваланг менен сууга кирүүгө үйрөтүшөт. Алар дем алып сүзүп чыга тургандай скуба маскалар бар. Бирок балдар аны туура колдонууну үйрөнүп машыгуусу керек. Колдорунан келет го дейм. Бул оңой иш эмес. Суу алдында, жер алдында, капкараңгыда жүргөндүн өзү канча. Эксперттер балдарды алып чыгууга бир нече апта, балким бир нече ай кетиши мүмкүн дейт. 30 жыл илгери 3-июлда Перс булуңун күзөттөп жүргөн АКШнын аскердик кемеси Ирандын 655 рейстеги учагын атып түшүрүп, борттогу бардык жүргүнчүлөр набыт болгон. Американын аскердик деңиз флоту жүргүнчүлөрдү ташыган самолетту тааныбай, аны F-14 истребитель учагы деп ракета менен атканын айтып актанышкан. USS Vincennes командасынын бир мүчөсү каргашалуу күндү эскерет. Учакты атып жүргөнүбүз чоң кырсык болгон. Ал кандайча болуп кеткенине дали ишене албайм. Перси булуңундагы кырдаал абдан катаал болуп турган эле. Иран менен Ирак согушуп жаткан. АКШ деңиз күчтөрү Кувейттен чыккан нефти танкерлерди кайтарып күзөттө турчу. Мен камера менен иштеген топто болуп, окуяларды тартып тургам. Мен USS Vincennes менен жүрүп келаткам. Биз Бахрейнге бурулганда ирандык каяктар менен кагылыша кеттик. 5 мүнөттөн кийин Бандар Аббас ирандык аба базасынан учак чыкканын айтышты. Андыктан аны душмандын куралы деп эсептеп, Иран аба күчтөрүнө таандык F-14 Tomcat учагы деп ойлошкон. Бирок иш жүзүндө бул 655-каттамдагы жүргүнчү ташыган учак болуп чыкты. Азыр аскер учак өтөт деп күтүп жатканда ушул учак чыгып жатпайбы? Мен лейтенанттардын биринен эмне кылган жатабыз деп сурасам, ал азыр ракета атканды көрөсүң деди. Байкос алып жаткан артистке бардым. Ал ракетанын учушуна көз салып турган, анын бутага барып тийгенин дагы көрдү. Мындан көп өтпөй, 15-20 мүнөттөн кийин жүргүнчү ташыган учак жоголду деп айтылып калды. Ошондон анан эмне дейт? Учак жоголдубу? Биз лайнерди аткан жокпуз да, биз Томкатты аттык. Туурабы деп эле калышты. Айтор эч ким ишене албайт.
Андай болбошу керек эле, биз бул үчүн келген эмеспиз. 655 каттамында бараткан 290 жүргүчү курман болду. Алардын 66сы жаш балдар экен. Жакындарынан айрылган адамдар үчүн жаман болдум. Бул окуя болбой эле калса болмок. Бирок мен өзүм күбө болгом. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. АКШ Конгрессинин делегациясы Россияга келгени эки өлкө парламенттеринин байланысын бекемдейт деп билдирди Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров. Конгресстин өкүлү Россия менен Американын ортосунда чыңалуу азайса, дүйнө жеңилдей түшөрүн айтты. Дональд Трамп менен Владимир Путиндин саммити 16-июлга пландалууда. Малайзиянын мурунку премьер-министри Наджиб Разак өкмөттүк казынада миллиарддаган доллар дайынсыз кеткенине байланыштуу камалып, коррупция тергөөсүнө алынды. 3-күнү ага айыбы угузулат. Расмийлер анын үйүнөн 250 миллион долларга тете кымбат баалуу буюмдарды конфискациялаган. Май айында шайлоодо жеңилген Наджиб Разак күнөөсүн четке кагууда. Окумуштуулар коаланын гендерин толук картага түшүрдү. Эми бул жоголуу коркунучуна кептелген чөнтөктүү аюуну дарылоо жолун иштеп чыкса болот. Австралиядагы коаланын саны жыныс катнаш аркылуу жуктурулган хламидия илдетине байланыштуу кескин азайып кеткен. Илдеттин айынан коала тукумсуз калып көз көрүүсүнөн ажырайт. Кыргызстан Кочкор өрөөнүндө 31 жылдан бери археологиялык казууларды жүргүзүп келген окумушту таш бетине чегилген 30га жакын жазууларды таап чыкты. Түркөлүк адистери булар байыркы кыргыз түрк тилинде жазылган жана 5-10 кылымга таандык экенин белгилеген. BBC тарых сырын сактап келген байыркы таштарды көрүп келди. Алтындалган кемеримди белиме байладым. Ыйык мамлекетиме тойбодум. Кайрандарыма аттиң ай. Байыркы заманда дүйнө салган башкаруучунун сөзү ташка тамга болуп басылган. Батырлык атым адык, онок элинеммин, жеримдин аты жарыш деп жазылып турат. 31 жылдан бери археолог Кубат Табалдиев жайында студенттер менен келип Кочкор өрөөнүндө изилдөө жүргүзөт. Мына ушул жерде дүйнөлүк түркология илимине кошкон чоң ачылыштарыбыз ушул көк сайы менен байланыштуу. Ушул жерде 25ге жакын биздин 8-кылымдагы бабаларыбыздын жазуулары табылды. Бул жазуулар Энисайдагы Рун жана Монголиядагы Орхон жазууларына окшош кыргыз жазуусу. Ар бир ачылган, табылган жазуу биздин тарых үчүн жаңы маалымат алып келип жатат, же болбосо мурдагы маалыматты тактап атат. Онук эли Энисай кыргыздары менен бир учурда жашаган кыргыздарга жакын уруулардын бири болгон. Кийин түрк урууларына анын ичинде кыргыздарга сиңип кеткен дейт окумуштуу. Таш бетиндеги жазууда айтылган адык чөлкөмдө жашаган кол башчы болушу мүмкүн. Ташка басылган илгерки бабалардын сырын чечүүгө дагы далай эмгек, далай жылдар керек. Азыр эми буга чейин Кочкордо табылган бедиздерди келечекте ачык асман алдындагы музей кылууга даярдап жатышат. Дүйнөлүк чемпионатта 16-дагы оюндар жыйынтыкталууда. Швеция менен Швейцария ойноп 1-0 эсеби менен Швеция утуп алды. Эми ал 2 сааттан кийин башталчу Англия менен Колумбиянын таймашында уткан команда менен беттешет. Кече Бразилия менен Бельгия чейрек финалга өттү. Бельгия германдары командасынын 3-0 эсебиндеги жеңишин майрамдашты. Чейрек финалда алар Бразилия менен беттешет. Жаңылыктар соңунда түштүк африкалыктар Кейптаун шаарын таза суу менен камсыздаш үчүн адаттан тыш ишти пландаштырууда. Алар Антарктикадан айсберг алып келүүнү көздөшүүдө. Муз тоосу эрибеш үчүн атайын материал менен ороп, супер танкер менен 2000 километр аралыктан сүйрөтүп келишет. Ошентип эритип отуруп, күнүгө миллиондогон литр суу чогултса болот дейт түштүк африкалыктар. Колдо бар алтынды бартайлы, Кыргызстанда сууну сактагыла. Сиздер менен Гүлнара Касманбетова болду. Саламатта калыңыздар.